Заводуңду жап же $10.000 бер. Сузакта кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Колго түшүрүлгөн киши 2 айга камакка алынды. ИИМдин криминалдык милициянын аймактар аралык башкармалыгынын Жалал Абад облусу боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери ишкерге бүт тоскон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады. Бул тууралуу облустук милиция кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 25 май күнү болгон. Бирок опуз алууга туш болгон ишкер ал тууралуу эч кимге билдирген эмес. Ыкчам маалыматтардын негизинде милиция кызматкерлери жабырлануучу менен жолугуп, арызын алышкан. Анда таш чыгарган заводунда отурган ишкер Замир аттуу бала келип сүйлөшүү үчүн Жалал Абадка алып кеткен жазылган. Ал жака барган соң жанындагылар менен $10.000 талап кылып бербесе, буту колун сындырып өлтүрүп коерун айтып коркутушкан. Ошол жерден 30.000 сомун алып, үйүнө алып келгенден кийин 85.000 сом акчасын алып кетишкен деп айтылат маалыматта. Аталган факттын негизинде кылмыш жаза кодексинин 170 беренесинин опузалап акча талап кылуу негизинде иш козголуп, 18-июнь күнү кылмышка тиешеси бар делген уюшкан топтун мүчөсү колго түшүрүлгөн. Ушул тапта ал 2 айга камакка алынып, тергөө амалдары жүрүүдө. Жалал Абад облустук милициясы опуз алууга туш болгон жарандарды окуя тууралуу өз убагында билдирүүгө чакырат. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Достук бекетинде кыргызстандык ачкер каза болду. Турмуш басылмасына өздүк булактары маалымдагандай, кыргызстандык чек арачы бүгүн 20-июнга караган түнү көз жумган. Кийинчерээк мамлекеттик чек ара кызматынын басма-сөз кызматы билдиргендей, 20-июнга караган түнү Достук унаа жолу өткөрмө пунктунда кызмат өтөп жаткан аскер жүрөк оорусунан улам көз жумган. Тиешелүү медициналык текшерүүлөр жана тергөө иштери жүргүзүлдү. Бүгүн чек арачы мамлекеттик чек ара кызматынын ведомстволорунун жетекчилигинин аталган кызматын Ош облусундагы башкармалыгынын өкүлдөрүнүн, кесиптештеринин жана досторунун катышуусунда акыркы сапарга узатылды. 4 жаштагы кыз жаракат алды. Айдоочу аны койдуруп кеткенин билбей да калган. 19-июнда Кадамжай районунун Жошук айылында унаасы менен 4 жашар кызды койдуруп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Кадамжай райондук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнөн билдирди. Маалыматка караганда, кырсык саат 19:30 чамасында болгон. Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаасы менен кызды койдуруп кеткен. Жабырлануучу жаракат алып Кадамжай райондук аймактык ооруканасына жеткирилген. Бул окуядан кийин автоунаанын айдоочусу кармалып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Айдоочу кармалган учурда кызды уруп кеткенин билбестигин, кырсык болгон жерден эч жака качпаганын айткан. Ага кыздын жолго чуркап чыкканда койдуруп кеткенин көрбөгөндүгүн билдирген. Энеси жуунтуп жаткан Баткенде 9 айлык наристе сууга тумчугуп чарчап калды. Баткен облусунун Элек районунда 9 айлык наристе сууга тумчугуп чарчап калды. Бул тууралуу өздүк булактары маалымдашты. Маалыматка караганда 19-июнда саат 16:55 чамасында Лейлек аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 2017 жылдын 24 августунда туулган 9 айлык наристенин жансыз денеси алынып келинген. Кайра жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлер бардык биринчи жардамды көрсөтүшкөн. Бирок тилекке каршы жыйынтык болгон эмес. Маалым болгондой, 19-июнда саат 16:00 чамасында наристени энеси жуунтуп жатып сыртка сууга чыккан убакта бала тажиктеги сууга түшүп тумчугуп калган. Кийинчерээк Баткен ОИПтин басма-сөз кызматы Лейлек районунда кокустук факт сыгатталып, анда 9 айлык наристе чарчап калгандыгын тастыктады. Лейлек районунун 9 булак айыл аймагына караштуу Айкөл айылынын 35 жаштагы тургуну үйүндө 9 айлык баласын жуундуруп, андан кийин суу алып келгени, көчөгө чыгып кеткен учурда баласы үйдүн ичинде калган тажиктеги сууга кокусунан түшүп кетип, тумчугуп ооруканага жетпестен чарчап калган. Учурда РИИБ тарабынан текшерүү иштери жүрүп жатат деп айтылат ОИПтин маалыматында.